Eң жаман эркек дейт, эң жаман эркек бул өзүнүн аялын сөгөт, балдарын сабайт деген. Иманы алсыз болгон эркек киши аялын сабайт, балдарын сөгөт деген. Иман барды келди экен, бул ошонун жамандыгы имандын алсыздыгы болуп экен. Эмне үчүн дават бар? Эмне үчүн даватка чыгып келген адамдар сиз, биз деп сүйлөшүп калат? Анткенсе ошол жерде имандын, мындай айтканда, иманга иш болот. Ошо иманга ишти билип келгенден кийин адамдар ушул жолду тандап бири-бирин сиз, биз деп жакшынакай болуп калат. Ал эми качан аялга иман кирген болсочу, күйөөсүнө бир да сөз тийгизгиси келбей калат. Иман алсыз болгон себептен, жаман болгон себептен, эмнеге аял киши күйөөсүн сөгүп, анан колу менен да, оозу менен да эмне кылат экен, зыян берип баштайт экен. Баары эле иманга байланыштуу.